Анан эмне деп айтмакчымын, биз го болору болду, биз көргөнүн көрдүк. Эми могу жаш балдар, кичекей балдар, мен могу неберелеримдин, ошо неберелеримдин тең балдары, кыздардын, жаш өспүрүмдөрдүн тагдырынан корком да. Анткени себеби таза суу ичишпейт булар. Андан ансыз келгенсип мунагу немеден очисткабыз абдан каты жыттанып атат. Үйгө конок келгенде коркобуз, кудайлап турабыз. Конок келгенде бир жаман жыт келет, коноктун баары үйгө качып кетет. Антракт жок уже. Тымчунуп, айнектердин баарын жабабыз. Мэрияга деле кайрылып көрдүм, жыйынтык жок. Мунагу шаардык депутат болобуз деген адамдарга деле кайрылып көрдүм. Баары эле сөздөрдү татыктуу сөз беришет деле, анан бюджет тарабынанбы, кайсы тарабынан эмнеге болбой калып атат, ушуларга чейин түшүнүксүз болуп келатат да. Көлдө деле үйүм бар, аяка деле кетип калсам болот, бирок айла жок, мына неберелер үчүн бияка көчүп келген. Эми жашнакай жашайлы десек, условиябыз жок болуп атат. Таза суу жагы дагы. Анткени себеби таза суу мына азыр баарыбыз эле өзүңүздөр билесиздер, катыраак айтып койсом кечирип коюңуздар. Жана туалет деген проблемабыз бар. Эми ошонун баардыгын азыр жанагы туалет тазалаган машиналар немеге кирбей калышыптыр. Огороддун ичинечи. Тедяка чейин бара албайт экен. Бүттүк азыр жолдун жээгинен каза болгон. Үйлөр турат, үйдөн кире беришти эле, туалеттер турат. Сууду болсо кудук казып эле, кудук менен ичип атабыз. Ким билет, ошо жанагы туалеттин эле суусу сарыктысы. Ошону сиңип барып атат да. Бөлөк жакка барып, бөлөк үйлөрдөн суу ичсең, жашнакай адресе даамын билебиз. Алардыкы жап-жашнакай суулар. Булактардын суусуна барабыз, тоолорго барабыз, айылдарга барганда таза сууларды ичкенде кадыресе эле даамы билинип турат. А биздин суудук болсо, Кудай сактасын, мен үстүндө канча үй жашап атат, адан сиңип келип атабы, кандай болуп келип атат. Аябай эле суубуз начар. Айла жок ичип атабыз, аны эмне кылабыз? Мен ушу жердин жителимин. 20 жылдан бери ушакта жашайбыз. Мынакта очистканы ушакка келип төгүшөт, бүт жыттанып, кечинде таза эмете албай калат да, кечки убак аябай жыттанат. Ушуну бир балай кылышса жакшы болот эле да. Же төкпөй, же жаап, же болбосо бирдеке кылып иштетишсе жакшы болот эле. Бу жерде водопровод жок болгонун себебинен бу жерде эмеде кудуктан жерден суу ичебиз. Анан ушак мунун деле эмеси тиет болуш керек. Сиңип, жерге сиңип анан сарыгат. Ошону бир балай кылышса жакшы болот эле да бизгечи. Ушул жерге 90-жылдан бери жашайм, ушул жерге 90-жыл участок кылып берген. Очистка болсо жаныбызда. Ар кандай жыттар келип турат. Боюн исектер көбөйгөн. Ошолор төккөн сайын жыттанат, жайкысын. Жыттанып сасык аба келип турат. Жыттанганда аябай бир жыт келет ушул сасык. Ошолор төгөт. Жер үйдөн бери келип ташышат экен, ачык бери болсо бассейн ачык. Төккөндө эле жыттанып баштайт. Ошондой көйгөйлөр бар. Келип кайрылганбыз бу жерге, кайрылып анан могу жылдырат дешип аткан, анан ошо менен болбой деле калды окшойт. Анан ошол таза суу тартабыз деген берге эмесин ады эле жок. Бизде Талаш шаарындагы эң чоң көйгөйүбүздүн бири ушул болуп атат да. Могу очистное сооружение маселеси. Анан бул жерде өзүңөр деле ушул жерде туруп көрүп атсаңар, ушул жерге жакын аймакта эл жашайт. Бул очистное сооружение эмес бул. Бул мындайча айтканда баягы чоң септик да. Анан ушул жерден саргып чыккан сууну деле эл колдонуп атат, ичип атат. Элге кандай чоң зыяндар келип атат. Анан анын үстүндө бул азыр шаардын анын үстүндө где-то болбогон эле аз эле пайызын камтыйт. Шаардын көпчүлүк аймагында эме жок, канализация жок. Азыр Кудай буйрса, жанагы Евразийский банк развития ушуну колдоп, ушул нерсени жасап берели деп колдоп атат. Буга чейин да колдоп 5 миллион евро бөлгөн. Ошол биринчи фазасы аяктап калды, Кудай буйрса. Экинчи фазаны дагы Евразийский банк развития колдоого алып, Кыргызстан боюнча эки эле шаарды алды деп атабыз. Канты менен Талаш шаарын өткөндө да өздөрүнүн өкүлдөрү келип кеткен. 7 миллион евро
жардам беребиз дешип атат буюрса. Ал болуп кала турган болсо анын көпчүлүк сумманы ушул очистной сооруженияга жумшала турган болуп атат. Эми ошол акчаны да биз аткаруу бийлигине да депутаттар сунуштап атабыз, эффективдүү пайдаланып калар. Анткени бул биздин мамлекеттик бюджеттен да, жергиликтүү бюджеттен да мындай чоң суммада акча bundan кийин бөлүнүшү мүмкүн эмес. Очистной сооруженияны ылдый уклон менен Талас шаарынын эмесине ылдыйраак тарабына түшүрөлү деп атабыз. Бирок ал жер бизге тиешелүү жер болбогондуктан анын дагы эмеси керек болуп атат. Уруксаты керек болуп атат. Нуржанов айыл өкмөтүнө карайт. Өткөндө биздин ушу жергиликтүү кеңештин депутаты, шаардык кеңештин депутаттарынын демилгеси, Аманат фракциясынын демилгеси менен ушул жерде көчмө жыйын өткүзгөнбүз. Нуржанов айыл өкмөтү депутаттары менен жолугуп аларга сунуш пикирлерибизди айттык, элдин кайрылуусун айттык. Анан кийин алар ойлонуп көрөлү, эл менен акылдашалы деген эмеге келишти. Эгер Кудай буйруп ошол жер берилип кала турган болсо, бул Талас шаарынын 90% тегерегиндеги элди камтый турган эме болот. Очистной сооружение болот. Анан где-то 4 миллион евронун тегерегинде ушул эмеге жумшалган жатат. Буюрса ал жер аябай евразийский стандарт менен салынат деп атат. Андан чыккан суу баягы ичкенден башканын баардыгына жарактуу суу болот деп атат. Ал жерге бүттүк талаптар менен куруп беребиз дешип атат да. Талас шаарына биз көптөн бери күтүп атабыз. Очистной сооружение курулса деген оюбуз бар. Анан бул боюнча жакынкы күндөрдө ошол шаардык кеңештин депутаттары тарабынан жанагы жер суроо боюнча Нуржанов айыл өкмөтүнө караштуу экен, биз сунуштаган аймакчы. Анан ал жердеги депутаттар менен сүйлөшүүлөр жүргүздү, бирок азыр корутунду чыга элек. Анан эгерде ал жактан болуп кала турган болсо, ошол жака шаарыбызга бир чоң жакшы долбоор менен очистной сооружение курулат деген жакынкы 1-2 жылдын ичинде деген эмебиз бар да. Кандай десек ошо 1-2 жылда болуп калат го дегенчи азыр план бар да. Азыр ТОсу аныкталып, баардык иштер ошол эмеге кароого кеткен. Эберден сырткы экинчи фаза менен ошол жактан карашат да. Анан бүгүнкү күндө биз билбейбиз, 2 жылдан кийин точно башталып калат, же болбосо 1 жылдан кийин башталып калышы мүмкүн. Аны мен азыр точно айта албайм да. Биз сунуштаган аймак Нуржанов айыл өкмөтүнө караштуу экен. Ал жердеги биздин местный кеңештин депутаттары сүйлөшүүлөр жүргүзүп атат, шаар мэри баш болуп. Андан тышкары, эгерде ал жерди бере турган болуп калса, биз ал жакты сунуштаганыбыздын бирден бир максаты ушу шаарыбыздын көп эмелери, тиги көп аймагы ошол жакка камтылып, мындай уклон ошол жака келет эле да. Биз ошон үчүн ошол жакка сунуш бергенбиз. Анан эгерде ал жак болбой кала турган болчу болсо, акыркы крайний случай ушул жерди келе ошунун өзүнөн караштырып көрүшөт да. Жактан жер берилбей калса, ал биздин шаарыбызга караштуу жер болбогондон кийин эгер берилбей кала турган болчу болсо, берге деле салып туруп, бирок через КНС алып келсек болот. Бирок ага да өзүнчө бир каражаттар керек болот да. Бул жерде деген чоң килейген баардык оборудованиясы менен, шарты менен заманбап очистной сооружение курулат. Ал жерде бүттүгү чыпкаланып, а жерде көптөгөн эмелерден турат. Мисалы биологическая очистка деп коет, химическая очистка деп коет, жанагындай решетка деп коет, приемный камера толтура бир немеден турат. Анын баарын айтып бергенде деле кажети жок. Бирок ошол салынып атканда баардык ошол өзүнүн инструкциясы менен салынат да. Анан көйгөй болбойт эгер берге салса деле. Болбойт. Болгону биз азыр сунуштагананы просто жеңил варианты менен деп жакка көргөзүп атканыбыз ошол болуп атат да.